имам Шатыби да айтышат, Куран жаатында бир аятын бизге келиш. Мунун кадырына жетиш керек да. Бизге бекер даяр тап болуп келгендей сезилет. Шуның үчүн кыздарыбыз жоолукту мода катары салынып, сакалдар мода катары кылынып, ар кандай күнөө кылынып аткан ошол. Эмнеге? Ошо келип жеткен илимдин зарылчылыгын билбегендиги, келип кандай кыйынчылыктар менен кандай таза адамдар алып келгендигин билбегендик, дининин баалуу экендигин билбегендик, аны адатка айланат. Адатка айланган нерсе ал барып жерге синген суудай жок болот. Бир эле ошол алхамдулиллахи роббил аламинди жеткирүүгө салым кошкон имам Шатыби рахимахуллахты айта турган болсок, бул киши Андалусиядан Египетке келген, канча илимдерди жазган, падыша өздөрүнүн кызын берген, бирок ошондо да аябай такыбадан болгондон көзү көрүрөөк болуп калганда кыйналган айтат. Анан кошуналар, башчылардын кыздары, башка курбулары кыздар айтканда көңүлүм бузган. Сен ушундай чоңдун кызы болсоң, анан карасаң эми күйөөң илимдүү экен, башка бирок көзү көргөндө жакшы болмок, сен көзү мөлтүрөгөн жигиттерге татыктуу элең дегенде, бир аз эми адам экен да ташланып калганда көз көргөн эмес. Киргенде байкап келип, сабагын өтүп келгенден келинчегим келчи деп кучактап, бул жомок эмес, бул Тарихул Курро жана башка китептерде бүт жазылынган, ссылкасы сунаскасы менен. Анан келип чачын карап, жаш аялынын чачтарынын ичинен бир тал ак чачын суруп чыгып, көзүм көрбөгөнү менен менин көкүрөгүм ачык, сен кыжалат болбо, бир аз сабыр кыл, Аллах Таала эки динен жакшылыкты берет деген адамдар болгон да. Аллах Таала өзүнүн сөзүн көчөдө жаткан бирөөгө бербейт да, тазанын тазасына берет туугандар. Ошон үчүн жаттап бүткөндө той кылынат да, ысырапкорчулукка жит. Неге? Алла ушул балама өзүнүн сөзүн тапшырыптыр депчи. Имам Абу Ханифа рахимахуллах мазхаб башчыбыз. Бул ахбар Абу Ханифа Саймалиде келет. Баласы Фатиханы жаттап бүткөндө устазын аябай чоң той өткөрөм. Ал киши мүмкүнчүлүгү бар ысырап. Чоң акча бергенде мен буга татыксызмын, жок анчалык деле үйрөткөнүм жок дегенде, өзүңүз Курандын устазы болуп, кантип Курандын Фатиханын кадыр баркын билбейсиз. Эгер андай болсо балам сизге жөнөтө албайм, анда кечиресиз деген. Сиз дүйнөнүн ушунчалык, дүйнө эч нерсе эмес, акыреттин байлыгын, дүйнө бардыгы жыйылып келсе да тең кала албаган байлыкты үйрөттүңүз Фатиханы деген да. Карасаңыз,